менен урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медианын эл собол көрсөтүүсү өз эфирин баштады. Эфирди мен Касиет Кубанычбек кызы алып барам. Биздин бүгүнкү эфирдин темасы көбөлүгү жок балдардын көйгөйү болмокчу. Эфирибиздин коногу Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин балдардын укугун коргоо боюнча адиси Фатима Алаярова. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Саламатпысыз. Биринчи кечирим сурашым керек. Кыргыз тилинде унча жакшы сүйлөшө албайм. Шуның үчүн мени кечирип коесуздар заранее, но бардыгы суроолорго жооп бергени харакет кылам. Рахмат. Балдарды коргоо борборунда 23 жылдан бери эмгектенип келе жаткан адис катары бул маселени абдан жакшы билет деп сизди сунуштады. Бул жерде тил маселеси көйгөй болбойт деген ойдомун. Анда маегибизди баштасак, ошо сиз эмгектенген балдарды коргоо борбору көбөлүгү жок, паспорту жок адамдарга колдоо көрсөтүп келесиздер да. Сиздердин бул багыттагы ишмердүүлүк боюнча маегибизди баштасак. Мен болсо балдар коргоо борборуда уже көп жыл болуп атат иштегениме. 20 жылдан ашып кетти, 22 жыл болду. Шу 22 жылдын ичинде балдарга жардам берем. Бир жолу документтар менен, тагын башка жолдор менен жардам берем. Юридикалык вопрослар менен жардам берем. Har түрлүү вопросларга жооп берилем. Консультация берем. Аябай көпүнчө шундай суроолор болуп атат документтар боюнча. Кандай документ алганы, мисалы үчүн балдарды күбөлөктөрүн, паспорт боюнча, военный билет боюнча, кайрылма боюнча har түрлүү вопросларга жооп берип атам. Биздин бүгүнкү темабыз ошо көбөлүгү жок балдарга арналып атпайбы? Анан негизи Кыргызстанда көбөлүгү жок балдардын так саны эсептелгенби? Канча бала бар же бул жокпу? Уну эсептеп болбойт. Биздин мемлекетте статистика жүргүзбөсө, подворовой обход кылып, ар бир үй бүлөгө кирип, сурап, шундай эле санын санай алса, башка сөз. А мындай жок. Мен болсо мына 22 жыл боюнча постоянно күндө мага эң камida 5-6, а то 10, ондан көбүрөөк элдер кайрылат да, документтар жок. Шуларды кадан саноо болсун. Бизни тааныгандар, бизни уюмубузду билгендер, бизни тааныгандар только шу элдер келип атат, бири-бириден угуп. Тагын бизни билбегендер толтурат. Сиз ошо сиздердин ишмердүүлүк Кыргызстан эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарга туш келип атат да. Өзүңүз дагы айтып кеттиңиз, 22-23 жыл болуп калды деп. Эмне үчүн бул тармакта иштөөнү туура көрдүңүз? Бул тармак аябай маселеси көп, көйгөйү көп тармак эмеспи? Биз болсо биздин уюмубуз көчөдө калган, анан жумуш кылган балдар менен аябай көп жумуш кылдык да. Шу 90-жылдарда аябай катуу иштедик шу балдар менен. Шунда шу проблема келип чыкты. Шу кезде элдерде аялдарда акчасы жок. Больницаларда төрөй албай, үйдө төрөгөндөр көп болду. Анан паспорттары, документтары жок элдер көп болду. Шундан баштанды да. Шундан келип, шу документтар менен иштегени баштадык. Балдарга укуктарыны бузганы болбойт. Балдарды документтары бар. Бизде кодекс деген закон бар, балдарды кодекси. Конституциядан кийин болгон документ бу. Шу жакта жазылган, балдардын укугуну бузганы болбойт. Документ обязательно балдарда болуш керек. Документ болбосо мектепке киргени болбойт. Поликлиникаларга катнашканы болбойт. Көп нерсеге тоскунчулук болуп атат. Сиз ошо жогоруда эле айтып кетпесизби? Балдардын укугун бузганга болбойт депчи. Көбөлүгү жок балдар кандай укугу бузулат? Мектепке кире албайт. Биринчи оор болот. Энди мына биздин уюмубуз мемлекет уюмдары киргизгени харакет кылат. Мына азыр через комиссию өткөрүп атабыз, комиссия по делам детей. Мен шу комиссиянын мүчөсүмүн. Шундай кылып киргизип атабыз. Ата эне өзү барып киргизе албайт, документи болбосо. Кыйналат. Шу укуклары
эң негизи укуклары бузулат. Биздин мемлекетimiz нема обязательно орусча айтып кетейин, обязательно 9 класс бериши керек балдарга. Нема бесплатный 9 класс. А документы жок болса, кандай киргизгени, аты ким, фамилиясы ким билинбейт да. Анан 9 классны бүтүргөндө нема свидетельство нема 9 классны бүтүргөнүнө күбөлөгүнү беришет. Если күбөлөк болбосо, туулган күбөлөгү, уну ала албайт бала. Ошо балдарга күбөлүк берүү маселеси канча жылдан бери айтылып атат да. Анан эмне үчүн бул маселе мынчалык оор да? Мамлекет тараптан чечип койгонго мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк бар. Только иштештир керек болуп ата. Мана азыр болса немада соцзащитада, любой соцзащитада нема балдарды көргөдөгөн отдел бар, отдел поддержки семьи и детей деген. Шуларам колдонушуп ата, жардам беришип ата элдерге. Кайрылыш керек ужаккаям. Эң негизи нема просто консультация бербей жардам бериш керек да, шусы бар. Жардам бергенде кантип жардам беришибиз керек? Мана мен айтышым керек, мана азыр оңойло аладаган нема оңойло барып алганы шундый немелер жок. Аялдар кайрылат только оор случайлар менен. Оор случайларда просто консультация берип эле болбойт. Элдерге шу жакта жардам бериш керек. Каякка кайрылганы, каякка барганы, кандай справкалар тапканы, шуну аябай жакшы кылып, шу элдерге жакшы жардам бериш керек. Көп мына азыр оор случайлар болуп ата, через суд чечиледиган. Уну адвокат алышы керек. Бирөөсү коргош керек. Баары бир элдер барып өздөрү соттоша албайт. Шуның үчүн адвокатларга кайрылса эң кеми 10-15 миң дейишип ата. Мага мурун элдер келип шундай айтышса, адвокатлар паланча акча сурап ата десе, ишенчү эмесмин да. Анан өзүм таныш адвокатларга байланышып сурасам, тоору 10-15 миң эң кеминде шундай экен. Вот. Шуның үчүн мына кыйынчылыклар, шундай кыйынчылыклар бар элдер үчүн. Туура. Ошо балдарына убагында күбөлүк ала албаган ата-энелер жана баланын жакындары кайсы жактарга кайрылып кеңеш ала алат, мындан аркы кадамдарын мындай пландап түзө алат да? Эмне кылышы керек? Мына биз жакында эле Zoom'нан встреча өткөрдүк элдерге, биздин уюмубуз өткөрдү. Шу встречага чыкты Zoom менен Галина Амановна деген, мына бу республиканский архив ЗАГСтан специалист. Шу архив ЗАГСка барсалар болот. Шу жакта мына Галина Амановна тоже консультировать этет. Любой ЗАГСка барсалар у жакта жакшынакай кылып консультация бериштери керек. Кандай документтар чогултуш керек, каяка барыш керек, анан каяка кайрылыш керек, бардыгын шу жактан сурап алсалар болот. Бул күбөлүгү жок маселе боюнча бул Бишкекте Галина Амановна деп айтып атасыз? Республиканский ЗАГСта. Республиканский. Да. Жалпы архив ЗАГСта. Регион боюнча жооп бере алабы? Аймактардан мисалы байланышка чыкса? Бере алат. Потому что эмне үчүн шумлам иштеп атат да. Шу республиканский архив ЗАГСа шумлам иштеп атат. Шу жакка кайрылсалар болот. Анан көп элдер мына паспорт ала албай жүрөт. Свидетельство баланын күбөлүктөрүнө запрос кыла албай жатат. Мына жашаган жерлерге кайсы ЗАГС болсо, кайсы районда жашайсыздар, шу районда ЗАГСга кайрылып, шу районда ЗАГС запрос кылып алып бериш керек сиздерге. Шуну жакшы билишилер керек. Урматтуу көрөрмандар жана угармандар, биз бүгүн күбөлүгү жок балдардын көйгөйлөрү деген темада талкуулап жатабыз. Биздин эфирдин коногу Балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин балдардын укугун коргоо боюнча адиси Фатима Алаярова конокто болуп атат. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңузду Facebook баракчабызга калтырсаңыздар болот. Ошол жерден Фатима Сагитовнадан жооп алып беребиз. Ушу биз билгенден бул тармакта Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле ушул тармак боюнча күрөшүп келатат да. Сиз кандай ойлойсуз? Биз системдүү түрдө ушул балдарга күбөлүк берүү, балдардын укугун коргоо боюнча
мамлекеттик деңгээлде жакшы иштер эмне себептен болбой жатат деп ойлойсуз? Мен ойлоп атам, что специалистлар жакшы кылып, жан талашып, көңүл берип, консультация бериш керек элдерге. Анан болса тагын нема болуш керек? Кандай экен? Маалымат бериш керек, информация болуш керек. Шу информация элдерге жеткириш керек. Жакшынакай кылып. Кайсы жерге кайрылганы, анан элдер кайрылгандан кийин мен тагын бир айтып кетем. Чын көңүл менен жардам бериш керек элдерге. Мисалы үчүн элдер келгенде телефонун эм айтып кетет-ку. Анан бир жерге жөнөткөндөн кийин шу телефонундан даже чалып, алдылармы, жокпу, бардылармы деп сурашса жакшы болмок. Анан бир системаны нема кылып чыгарышса болот. Кайсы жакка жөнөтүшсө, шу жакта кабыл алыштары керек. Түшүнүктүү. Сиздер ошо иштеп баштагандан бери негизи күбөлүк канча балага берилди, канча бала күбөлүк ала алды деген бир статистикалык маалыматтар барбы? Ой, шуну карамапмын. Мисалы үчүн даже шундай жылдар болду. 100 документке чейин алып жардам алганы, жардам алышты. 100 документ. Бул бир жылда алышты, бир жылда. Кайсы жыл экен, бу жылны тоже 100ге жакын документ алышты балдар. Анан бир 30га жакын элдер паспорт алышты. Азыр мына карабай келипмин. Негизи жылдан жылга күбөлүк маселеси чечилип жатабы же тескерисинче көбөйүп атабы? Бул кандай болуп атат? Чечилип жата. Но шундай болуп атат, конвейердей болуп атат да. Бирилерди только консультировать кылсаң тагын келишет. Булар документ алышса тагын документ керек болуп атат. Шундай болуп атат. Ошо күбөлүк алуу процесси канча убакытка созулат? Мисалы, сиз айтып атасыз 100 адамга бир жылда берет депчи? Жок, шундай жылдар бар болчу деп атам. Har xil болуп атат. Азыр мына көп адамдар мага кайрылат через суд чечет деген документтар. Через суд дегенде мына мурун документтарды чогултуш керек. О документтар har xil жерде болот. Шу документтарды чогулткандан кийин сотко бериш керек. Сот где-то 2 айды ичинде чечет. Энди тагын дополнительный документтар сурабаса, тагын шуңа экспертизалар керек болбосо, шунда чечилет. Элдер коркушу керек эмес. Мына эмне үчүн шу нималар болуп атат? Элдер соттан коркушуп атат. Коркпогала, судьяларым бардыгын түшүнүшөт. Только шу документтар чогултуп сотко бериш керек. Ошо күбөлүгү жок болгон балдардын көпчүлүгү эмнеден улам күбөлүгү жок болуп калган? Вот шуну айтышым керек. Мына мен көп жерде айтайм да, мына бу 90 жылдагы балдар, 90-жылдагы балдарды аябай бир шундай кандай айтесиздер, кыйналган балдар болушту да. Базарда иштеп, тачкалар сүрөп, башка жумуштарда иштеп, үйлөрүнү баккан балдар болушту. Шуның үчүн шу балдар окубай калышты. Шу балдар азыр шу бир 30 жаштарга кирген ата энелер болуп атат. Грамоталары жок болуп атат. Шуларга оор болуп атат. Балдарыны окутканы аябай харакет кылышып атат шу ата энелер. Шуның үчүн шуларга аябай маалыматты жакшы сүйлөп бериш керек. Шуларга жардам бериш керек. Сразу түшүнүшпейт. Шу балдар өздөрү документсиз жүрүшөт. Көпүсүнүн паспорттары жок, көпүсүнүн күбөлөктөрү жок. Мага кайрылышат, мына 28 жаштык аялды, 8 жаштык баласы барды, мына соттан чечип, өзүнө биринчи кез күбөлөк алдык. Анан бат эле өзү чуркап паспорт алды. Анан баласыга күбөлөк алды, 8 жаштык баласыга. Шундай нималар көп болуп атат. Себеби болса, ата эненин паспорту жок болуп атат. Бала үйдө төрөлгөн болуп атат. Анан
Nimada роддомда наторы жазылган нималары фамилиялары yo аттары болуп атат. Даже роддомда мына книга регистрации деген регистрацияны китабы бар, журналы бар. Шу журналга бир тамгасы наторы болуп жазылган болса, уже только через суд чечилет. Беришпейт көбөлөк. Шундай нималар болуп атат. Шуның үчүн шушы биздин ата-энелерге айткым келет. Роддомга барганда тооры кылып, карап, тооры айтып, атыны, фамилиясыны толук кылып, жакшынакай кылып, проверять кылып жаздыргыла. Анан биздин кыргыздарда кызык болуп атат, капа болбогула. Мына нима күбөлөгүдө паспортуда Чолпонай деп жазылган болса, үйдө Жамиля деп жүрүшөт. Шундай толтура болуп атат. Роддомга келгенде күйөөм аялы кирип кетет приемный покойга, а күйөөбө үйдө жүргөндө Жамиля деп коет. Анан все чыгат, Чолпоной деп доказать кылчы. Шуның үчүн через суд болуп атат. Анан даже мына аты Жамиля болса, шу журналга Жамила деп яны ордыга, я дегенди тамганы ордыга а деп жазылса, все, уже через суд болуп атат. Нима туган нимасы наторы жазылган болса, күнү, yo айы, yo жылы, все, только через суд. Шуның үчүн шу нималарга аябай маана бергиле. Шуну ham айтышым керек. Чынагы турмуштан алынган окуяларды айтып берип атасыз. Чындыгында миграцияда жүрүп балалуу болгондор дагы ушу күбөлүк албай кыйналып атышат да. Алар эмне кылыш керек? Нима миграцияда жүргөндөр, мана бүгүн мага бир бала келди, Россияда төрөлгөн экен. Анан бу жакка келгенде нима бир айылдан алышыпты документ. Кандай алышыпты эч ким билбейт. У бала азыр 19 жашында. Анан паспорт алай десе, бу документ натурал алган документ болуп атат, левый документ болуп атат. Просто жазып беришипти, нима Такталган эмес, такталган эмес, ак записи киргизилген эмес. Азыр мана сотка берип, шу нимага ЗАГСка азыр факт записи о рождении тагыдан жаздырыш керек бу балага. Шундай кылып кыйналып, мана 19 жашка чейин ала албай жүрүп, мана бүгүн мага кезикти шу бала. Эми ал бала жок болсо дагы баягы алдыда аны кандай процесстер күтүп турат, кызык болуп атат да. Эмне кылыш керек мисалы ошол бала? Шу бала кайрылышы керек, адвокатларга кайрылышы керек. Мана бу отдел поддержки семьи и детей деп атам, соцзащитада. Шу жакка кайрылса болот. Көп адвокатам билбей жатат эмне кылганы шуларды. Мен шуңа таң калып атам да. Мигранттардан тышкары дагы ушундай көйгөйлөргө көбүнчө кимдер кайрылат? Ушундай күбөлүк ала албай жүргөн маселеге көбүнчө кимдер кайрылат деген суроо жаралат да. Мен азыр айтып кеттим, шу ата-энесинин паспорту жоклар кайрылат. Анан шу нимада журнал регистрацияда наторы жазылган болуп ала албаган элдер кайрылат. Анан чет өлкөлүк жарандарга башкарышкондор бар. Уларга чет элден келгендерге мисалы үчүн айтышетки, нималар этнический кыргыз деп коюшот. Кыргыздар Өзбекстанда, Таджикистанда, мисалы үчүн нимада Казакстанда төрөлгөндөр келишет, улар кайрылман алыш керек. Пока апасыга кайрылман алып паспорт албайт, уларам ала албайт күбөлөктө. Но роддомда төрөшсө алышат. Уларам алышат. Правда, нимасы госпошлинасы кымбатыраак болот, но алышат. Анан тагын бир нима үйдө, көпүнчө үйдө түргөндөр көп болуп атат. Анан Казакстанда бир жерде түрөп үйдө тоже документ алгандар шуларам кайрылышып атат. Уям бир нима болуп атат. Казакстанда иштеп, баланы үйдө түрөп, анан бу жакка келишет, анан кандай алганы билбей жүрүшөт уларам. Уларам шу отдел поддержки семьи и детейге кайрылышса болот соцзащитада. Улар ЗАГСка кайрылышса болот. Шу жактайым аннык жакшынакай кылып консультация бериштери керек, жардам бериштери керек. Анан биздин уюмга кайрылышсам болот. Мана менам биздин уюмдан менам жардам берип атам. Ушу мисалы сиз көп баягы катмарда айтып кеттиңиз, акыркы мисалы айларда деп коелучу, ушу айларда кайсы катмардын өкүлдөрү көбүрөөк кайрылып атат сиздерге ушу күбөлүк жок маселеси боюнча?
нема мектептерем кайрылат. Ата-энелери нема кыргызча кандай айтсам болот, безответственный болса, мисалы үчүн балдарына маана бербей, өзү багыда албай, күбөлөктөрүнү шулар кайрылышат. Анан арак ичип кеткендер, шулар баланы түрөп коюп таштап коюшот, документ албай. Шундай адамдар кайрылышат. Сиздер алар менен кандайча иштешесиздер? Канча убакыт сүрөт иштешүү? Har xil случайга карап болот да. Если нема сот аркылуу болса, документтарды издеш керек. Өздөрү издеше албайт, запрослар бериш керек. Шундай кылып вакыт өтөт. Мына менде 2 бала болчу. Бала десем энди үйлөнгөн, кыргызча эле үйлөнгөн 2 нема үкөсү и байкеси. Булар Ош жактан, Жалал-Абад жактан болушот, айылдан. Нема 8 ай документ истедик, шу 2 баланы күбөлөктөрү жок болчу. Апалары ичип, анан Казакстанга кетип, уларды нема маана бербей Казакстанга кетип, Казакстанда каза болуп, hiç кандай документ жок болчу. Шуларга 8 ай истедим документтар. Анан бир байкесimiz үкөсү. Аева шустрый жакшы бала экен. Шуңа эмне үйрөтсөм, эмне десем чуркап барып шуларды аткарып келчи да. И то 8 айда документтарды нема кылып, чогултуп, сотка бердик. И сотта аева еще судья кыйнады. Эмне үчүн судьяга аям керек да, доказательный база, шуның үчүн еще соттоштук. И шундай кылып, нема акт записи чыгарып, күбөлөк алып, анан паспорт алып, шундай шу 2 балаям паспортту болушту. 32-34 жашта болушчу шулар. Судьям ишанбайт да судьялар. Hiç ишанышпайт. Кандай шундай нема случай бар деп. А бу случайлар толтура. Анан сурасам, Мирлан, эмне болуп шундай экөөйлөр калып калдылар десем, 12 бир тууган экен. Ким кайсы жерден документ алыпты? Просто таң калчумунта анан эжелеринем в качестве свидетелей алып келсем, эжелеринем аттары башка-башка. Апасыны истесек, апасы Жамиля деп жүрчү экен. А болса Гүлбарчын экен. Шуларды салыштырып, шуларды истеп, анан бир эжесинде апасы Жамиля деп жазылган, экинчи эжесинде Гүлбарчын деп жазылган. Шундай немелер болуп атат да, даже бир тууган эжелери күйөө болуп күйөө болулбады шуларга. Түшүнүп атасызбы? Мен эжеси десем, кандай вот доказать кылыш керек? Апалары башкача болса. Шундай болуп атат да случайлар. Анан сурасам, Мирлан, кандай шундай болуп атат десем, биздин жарым айыл шундай жүрөт дейт, документсиз дейт. Просто шуңа таң калып атам да. Толтура просто көрүнбөй жатат, шу адамдар көрүнбөй жатат. Кандай жашашат, кандай көйгө чыгышат, кандай бала түрөшөт, кандай жумушка орношот. Энди чет элде вообще айтпайбыз, чыга албайт. Yo Москвага, yo Россияга, yo Казакстанга барып иштеп келе албайт. Укуктары шундай бузулуп атат шуларды. Көчөдөгү бир окуяга туш болдум да, баягы балдар өспүрүм куракта экен, 7-8 жашта экен. Ата-энеси каза болуп калып, алар учурда ошо чоң атасы, чоң апасы менен жашаптыр да. Бирок балдар төрөлгөндө ошо күбөлүгү жок экен да. Анан баягы чоң атасы, чоң апасы картайып калгандыктан ошо эми биз кайрылсак бизге документ береби деген бир бүдөмүк ойдо экен. Шундай адамдарга вот соцзащита жардам бериш керек. Улар соцзащита билиш керек, что апасы каза болду, атасы жок, шу 2 бала калды. Тем более мектеп балдары уже. Мектепке барыштары керек. Шулар соцзащитага, отдел поддержки семьи и детейга кайрылышсын. Шулар жардам беришсин. Нема автоматически өздөрүнө ответственность алыш керек, отдел поддержки защиты семьи и детей деген. Шулар балдарды коргош керек, шулар жардам бериш керек. Энди совсем жардам беришпаса, мага кайрылышсын. Рахмат. Эфирибизди жыйынтыктоодон мурда сизге эркин микрофон берели. Балким ата-энелерге жумурай журтка кайрыласыз, ушу балдардын документтери кантип түз болушу керек, бир документке кантип бала ээ болушу керек дагы айтып кетерсиз.
Нima ата-энелерге кайрылгым келет. Бала төрөлгөндө эле сразу документтен макылыш керек, алыш керек. Азыр болса вообще еще нima балдарга пособие аласылар, сүйүнчү акча аласылар, шуның үчүн харакет кылгыла. Анан нima төрөгөндө обязательно роддомго барып төрөгүлө. Роддомда тоору кылып фамилияны, атыларды, число, төрөлгөн числоларды, айды, жылды тоору кылып айтыш керек. Паспорт боюнча айтыш керек. Паспорт болбосо көбөлөк боюнча айтыш керек, тоору кылып. Чтобы анан проблема болбосун. Анан мисалы үчүн энди кокустан үйдө төрөп калдылар. Үйдө төрөп калсалар кокустан сразу скорый чакыртып фиксировать кылыш керек, что төрөдү действительно паланчы аял, паланчы баланы төрөдү деп. Шунда фиксация болса без проблем барып свидетельство аласылар. Болбосам хеч каяка унчукпай койсалар, анан көбөлөк ала албайсыздар. Анан бардыгы нарсаны өз убагыда кылыш керек. Өз убагыда кылсалар оңой болот, асан болот. А если 5-6 жыл өтүп кетсе, уже оор болот. Кыйналасыздар аябай. Анан бизде соцзащита бар. Шу соцзащитада отдел бар. Балдарды, ата-энелерди коргоодогон отдел бар. Шу отделга кайрылгыла, шу жактан маалымат алгыла. Өзүлөр колуйлардан келбесе, шу отдел сиздерге жардам бериш керек. Закон боюнча бушундай. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн күбөлүгү жок балдардын көйгөйү туурасында сөз кылдык. Студияда балдарды коргоо борборунун балдардын укугун коргоо боюнча адиси Фатима Аллаярова болду. Убакыт бөлүп биздин студиябызга келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Башында толкундоо болуп атты эле, сизде баягы кыргыз тилинде оюмду жеткире албайм деп, бирок мен ойлойм биз бүгүн максатыбызга жеттик. Тил бул жерде көйгөй болгон жок. Башкысы биз ушу документти кантип алыш керек, бул көйгөйдү кантип чечиш керек деген бир топ суроолорго жооп берет деген ишенимдемин. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, Жамааттык медианын эфирлерин биздин социалдык тармактардан дагы көрө аласыздар. Ал жерге өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Бизди социалдык тармактардан Жамааттык медиа деп издесеңиздер болот. Thank you.